Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, экономикалык юридикалык бөлүм, ФК 19 тайпасынын студенти Сайпидин кызы Мерим. Кыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучусу Исраилова Нускайым Абдыганиевна. Кыргыз элинин макала каптары, жаңылмаштар темасы боюнча кайтарым байланыш тапшырма. Биринчи тапшырма. Тарбия берүүдөгү макалдардын ролу. Илгери ата-бабаларыбыз турмуштан алып, тарбиялоо максатында макалдарды айтып келишкен. Азыркыга чейин макалдардын тарбиялык орду чоң. Мисалы, кызды үйдө кыл жатпайт. Бул да кыздарды тазалыкка ымдайт. Жана башка көптөгөн тарбиялык орду чоң макалдарыбыз арбын. Экинчи тапшырма макал менен лакаптардын айырмасы. Далилденген бардык натыйжа, көз караш, ой пикир, элестүү топ, ары кыска, учкул тизмектелип накыл сөзгө айланышы макалдар деп аталат. Мисалы, билеги күчтүү бирди, билими күчтүү миңди жыгат, жигитке 70 өнөр аздык кылат, адам менен адам, а бүйүрдүү жигитке ажарлуу кийик жолугат, ат сыйлаган жөө баспайт, жана башка ушул сыяктуу тарбиялык орду чоң макалдарыбыз көп. Адамдын жүрүм-туруму, кулк мүнөзүндө кездешкен, күлкүлүү, учурдагы окуя, элестүү тизмектер лакаптар деп аталат. Мисалы, илгери бир Шадакан деген киши болгон. Анын бүркүтү жулкунуп, баш болуп жүрчү экен. Ошондон кийин Шадакандын бүркүтүндөй жулунбай деген лакаптар жана башка күлкүлүү көптөгөн лакаптар айтылып калган экен. Үчүнчү тапшырма. Балдардын дүйнө таануусундагы табышмактын ролу. Жаштарды байкагычтыкка, акылмандуулукка, изденүүчүлүккө тарбиялоодо табышмактардын мааниси өтө чоң. Төртүнчү тапшырма. Апыртманын тарбия берүүчүлүк касиети. Апыртма тарбия берүүдө роль ойнойт. Адам өзү бир нерсени ойлоп, айтып кете алат. Апыртмалар Кыргыз элинде көптөгөн жерлерде кездешет. Мисалы, алтын балык көл жээкте загар алып жатыптыр. Жарым жыл тамак аш ичпей, курсагы абдан ачыптыр. Жана башка күлкүлүү ар кандай апыртма сөздөрүбүз калган. Бешинчи тапшырма. Жаңылмач кандай максатта айтылат жана эмнеге тарбиялайт? Кыргыз элинин ооз-эки чыгармачылыгында жаңылмаштардын айтылыш өзгөчөлүктөрү жана тарбиялык мааниси чоң. Адамды так сүйлөөгө, сөздөрдүн маанисин терең түшүнүүгө үйрөтөт. Сөз байлыгы жарды адамдарга тарбиялык мааниси зор. Жаңылмач айтып жаткан нерсени жаңылбай айтыш үчүн адамдын сүйлөөсүн өнүктүрөт жана мээ өнүгөт. Кайтарым байланыш сабак тапшырма аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.